Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн сиздерге Новопавловканын Алтын Ордо конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар Горький жана Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде турам. Алтын Ордонун глобусун көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек, ушул жерден. Ушунун жанындагы көчө менен түз эле түндүктү карай барып, Кызылкыя көчөсүнөн сол тарапка бурулсаңыздар, Кызылкыя көчөсү 42-чи даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул тарабыга Газпром нефтке, бул тарабына Глобус маркетке ориентир алсаңыздар болот. Так, эми андан ары калган маалыматты туугандар сатылуучу үйгө жетип берейин. Айта кетчү нерсе туугандар, бул жерде мына шаардын бурчунда жүргөн көптөгөн эле маршрутка автобустар бар экен. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Тарик Кызылкыя көчөсү 42-чи даректе жайгашкан. Новопавловка Кызылкыя 42 десеңиздер, сиздер ушул жерде Яндекстен көрө аласыздар. Так, эң эле чыгыш чегара бул жерден башталат. Дарбаза калиткасы, бийик забору. Жалпысына жердин аянты Кызылкыяда 400 соток туугандар. 400 соток. Жолдор, кошуналар, мынакей райондун көрүнүшү. И батыш чегарасы мынакей бул жака чейин болуп калат туугандар. Батыш чегарасы кошунан дарбазасына чейин. Анан электр энергиясы бар, суусу бар. Природный газдын трубалары келиптир. Эми быйылкы жылга киргизилсе керек туугандар. Так, мектепке өйдө жактагы Чыңгыз Айтматов гимназиясына жана бул жактагы Киркамстронун мектебине барса болот. Садик, частный садиктер экен туугандар. Бул жерде 3-4 үй ар жакта бир садик жана башкадан сырткары садиктер бар экен. Андан ары дарбазадан киребиз. Киргенде машина койгонго жайы. Окей. И бул жакта узун турасы могу жерди кошпогондо 7ге 10,5 болгон үй могу менен кошулганда бир 150 квадраттай, сыртынан эсептегенде 150 квадраттай болуп калат экен туугандар. Андан ары дагы эмне маалымат? Тротуарлары алда тарабында ушунча бош жери. Мынакей. И бул жакта 8ге 4,5 болгон времянка же очакына кыласыздарбы? Фундамент куюлган. Сыртка жаткана, ар жатканага чейин дагы тротуар куюлуптур. Жана бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Так, стенасы туугандар саман кирпич и сейсмопояс колонналар орнотулуп, этаждын ортосуна плита ташталып, негизинен сапаттуу болуп эле салганбыз үйдө дейт үй ээси. Суу, мынакей, бул жактан центральный суу, скважина экен, скважина эле бар экен, бирок центральный суу дагы бул жерден чыгарылыптыр. Үйдүн ички тарабына дагы киргизилген. Чегаралар мынакей кошуналар болгону баары блок менен тосулуп байкалып эле турат туугандар. Документтери боюнча кызыл китеби бар экен. Андан ары эми сиздерге ички тарабына кирип калган маалыматты берейин туугандар. Тепкичтен киребиз, бул жак прихожка. Оң тарапка кирсек, үйгө кирсек, мынакей бул жакта кенен коридор и погреб, подвал дейсизби? Бул жакта сол тарапка кирсек, бул жерде бир балдар бөлмөсү экен туугандар. Түштүк тарабынан чоң терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт, полдору могу жердеги ламинат экен. Андан ары оң тарапта тепкичтүү кладовка. Бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Азыркы учурда ээсинин балдары уктап атканына байланыштуу ал жакты көргөзө алгам жок. И санузелдин бөлмөсү. Санузелдин бөлмөсүнө суу киргизилген туугандар, бирок ушулар жак чейин бүтүрүлгөн. Калган жумуштарын кылуу керек. Бул жер санузелдин бөлмөсү. Так. Кенен коридор, бир бөлмө, 2 бөлмө. Андан ары үйдө чыксак, так. Оң тарапта Онда бир жакан бөлмөсү жайгашыптыр туугандар. Балдар бөлмөсү кылып коесуздарбы? Чыгыш тарабынан ушундай терезелер. Так, андан ары бул жакта дагы бир бөлмө, полдору ламинат. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Түндүк тарабынан терезе туугандар. Андан ары
Бұл жағында дағы бір бөлімі. Окей. Түштік тарағынан терезе, көріп тұрғаныңыздардай ремонт. Бұлдары ламинат. И бұл жақта чақан бөлім екен, балкон сияқты. Бұл ламинат жана бұл жерден қорғасы қошыналықтан бұл жақтар район кенен көрінеді екен тұғандар. Бұл үйдің басы $65,000 сұрап үй иелері анандағы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан ушундай жүздөгөн дос тууган менен видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер жүздөгөн дос тууганыңызга жана үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.